Кадырман, касиеттүү кыргызстандыктар. Менин бул чукул кайрылуума бир себеп болуп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамсыз түрдө биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлоодон четтетишти. Бир кишинин каалоосу менен. Мүмкүн дагы бир кээ бир саясий партиялардын өтө чоң каалоосу болду. Себеп алар биз менен атааңдаштык боло албайт. Алар алсыз. Себеп элдик саясатка каршы болгон партиялар. Убагы келет, биз баарын ачык айтабыз. Кайсы партиялар канча каражат жумшады бизди четтетүү үчүн. Биз шаардык сотко кайрылабыз деп билдирүү жасаганбыз. Тилекке каршы бир сутканын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин биздин колубузга бериш керек эле. Баштагы күнү саат кечки 9-да чыгарышты. Кече саат 9-га чейин күтүп олтурдук. Алар чечимин колго берген жок. Бул эмнеден кабар берет? Ал токтом жок. Ошол жыйындын өзүндө шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү талап кылды, бизге токтомду көрсөтүп койгула деп. Жок, токтом жок, ушул күнгө чейин жок. Бул бүтүн Кыргызстанды жөн гана четтетип коюуга жасалган арам кадамдар, арам ойлор, аракеттер болуп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы дайым элдин муңун, элдин зарын, элдин үнүн жеткирип көтөрүп келген. Биз ал жолубуздан кылдай тайбайбыз. Буюрса, азыр колубузга тийсе, биз кече шаардык сотко материалдарыбызды жибергенбиз. БШКдан алгандан кийин кошумча жиберебиз деп кат жолдодук. Шаардык сот кандай чечим кабыл алат, ал белгисиз, түшүнүктүү болуп атат. Алар дагы аябагандай каттуу басымдын астында калышат. Ар кандай басым болот, ар кандай кызыкчылыктарды сунушташат аларга дагы. Биз соңку кадамыбызга чейин күрөшөбүз. Ушуга ишенимдүү болуңуздар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы буюрса, эгерде бул өлкөдө, бул мамлекетте конституция иштесе, мыйзамдар иштесе, күрөшкө сөзсүз түрдө катышабыз. Мен сиздерге бул билдирүүнү жасаганда максат эмне? Эч кандай биз тараптан мыйзам бузуулар болгон жок. БШК тескерисинче одону түрдө өзүнүн регламентиндагы мыйзамдарды да бузуп бизди четтетти. Мындайча айтканда, ууру тескерисинче ээсин доого жыгып аткан мезгил. Бекем болуңуздар, бар болуңуздар. Мага ушул Кыргызстандын төрт бурчунан колдоо көрсөтүп, үн кошуп аткан бардык кайдыгер эмес жарандарга терең ыраазычылык билдирем. Мен саясий партияларга ыраазычылык билдирем. Кээ бир саясий партиялар бүтүн Кыргызстанды мыйзамсыз алып салды деп өзлөрүнүн үнүн билдирип атат. Аларга да ыраазычылык билдирем. Кайдыгер эмес жарандардын баарына ыраазычылык билдирем. Өз укугубуз үчүн, өз мамлекетибиз, келечегибиз, тагдырыбыз үчүн күрөшө турган мезгил. Биз дайым күрөшүп келгенбиз, күрөшө беребиз. Алдыда чоң күрөш бар. Кудай кааласа, ал жеңишке биз сиздер менен бирге жетебиз. Үмүтүм бар.